мына чындыгын айтсак, Кыргызстанда бүгүн аябай ортомчулар көбөйүп кеткен да. Эмне үчүн биздин өндүрүш өнүкпөй жатат? Себеби дегенде аларга жакшы колдоо болбой жатат да, кызмет жагынан, реализация жагынан. Мисалга, жана суу куйганда ала турган болсок, отурусуда мынагы. Бул ошол себестоимосту балким ушунун 1,5 литр экен. 0,25 бе? 0,33. Балким ушун 10 сом турушу мүмкүн да себестоимостчу. Турабы өндүрүштө? А бул оптуйга ошо өндүрүш себестоимостун 10 сомго чыгарып туруп, бул 2 сом эле коет да, 12 сомдон сатып атат оптуйдачы, мисалга. А буну алгандан кийин магазинге чыккандан кийин 15 сом болот. Кафеге барсаңыз 20 сом болот. Жакшынакай бир ресторанга барсаңыз 30 сомго чейин чыгат. Ошол эле 0,33 мисалгачы. Турабы? Бул жерден дагы кылыш керек. Эгерде биз андай кыла турган болсок, ортомчулар эле орто жолдо ортомчулар эле пайдасын көрүп атат. А бирок өндүрүш болгону 2 сом эле пайда көрүп атпайбы бул жерденчи. Ошондуктан мен ойлойм, бул статистика аябай бул мамлекетке, ушул экономикасына, же болбосо мамлекеттин өнүгүшүнө жакшы бир таасир бере турган анализдер бар экен да бул жердечи.